Аяқтап бараткан апта ичинде Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кириши жөнүндөгү документтер ратификацияланып, ага президент кол койду. Өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоо багытында башталган иштер уланып, Бишкек жылуулук борборун модернизациялоонун алкагында жабдуулар келе баштады. Жаан-чыл келген май айында эле өлкө аймагында бир нече сел каптоо болуп, чыгым тарткан жарандар болду. Сузак районундагы Кыр жол айылында жер көчкү жүрүп, 6 адамдын өмүрүн алып кетти. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев өкмөткө бул кырсыктын кесепеттерин жоюп, жабыр тарткан элге бардык жардамдарды көрсөтүү боюнча ыкчам чараларды көрүү тапшырмасын берди. Ошондой эле курман болгондордун үй бүлөлөрүнө 100 000 сомдон бөлдү. Бул окуялар менен катар эле биз бүгүн улуттар ынтымагын бекемдөө жаатында жана тазалыкты камсыз кылуу багытында болуп жаткан иштер жөнүндө дагы кеп кылабыз. Эфирде Жума кайрык программасы. Саламатсыздарбы? Ушул аптада биздин өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине кирүү маселесине расмий чекит коюлду. Президент Атамбаев уюмга Кыргызстандын кошулушу боюнча ратификацияланган документтерге кол койду. Акыры Кыргызстандын кызыкчылыгы сөзсүз түрдө жогору болот деген идея эми практикалык жагдайга өттү. Албетте мындай интеграциялык процесстерде ар түрдүү татаал маселелер болбой койбойт. Эл аралык интеграциянын маңызы ушунда, ар бир мамлекет өтө татаал экономикалык мейкиндикте өзүнүн ордун табышы керек. Ошондо биз кайсы продукцияга басым жасашыбыз керек деген маселе чечилет. Маселен, биз буудайды ички керектөөбүз үчүн гана өстүрүшүбүз керек, экспорттоо жагынан Россия менен Казакстанга атаандаш боло албайбыз. Ошондуктан кесипкөй адистер биз кайсы продукцияны массалык түрдө өндүрүшүбүз керек экенин азыртадан тактап, түшүндүрүү иштери жүрүшү зарыл. Теманы Элиза Нурматова алайт. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирүү менен дүйнөдөгү ири экономикалык долбоордун курамына кошулду. Эми 180 миллион калкы бар 5 мамлекет менен эркин соода алакалар, жумушчу күчтөр жана жарандарга болгон тең укуктуу шартта ар тараптуу кызматташууну тереңдетүү милдети турат. Эң башкысы бул аракеттердин баары эч кандай бажы тоскоолдугусуз эле ишке аша турган болду. Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Бейшембиде президент өлкөнүн ЕАЭБке расмий түрдө киришин ырастаган документке кол койду. ЕАЭБ бир эле убакытта бир нече тармактарды каржы, дары-дармек, нефти, газ жана энергетика ресурстарын өзүнө камтыган дүйнөдөгү ири экономикалык долбоор. Мындай шартта мигранттарга да бир топ мүмкүнчүлүктөр жаралат. Буга чейинки кара тизме маселеси чечилип, биримдикке кирген 5 мамлекет ичинде жарандардын укуктары бирдей болот. Курамына кирген мамлекеттердин жалпы аянты 20 миллион чарчы чакырымдан ашык. Киши башына эсептелген ичкидүң продукциянын көлөмү дүйнө жүзүндө 6-чы орунду ээлейт. Буга чейин Орусия, Казакстан, Белоруссия болсо, эми Кыргызстан, Армения менен бирге ичкидүң продукциянын жалпы көлөмү 2 триллион долларды чапчыйт. Ал эми өндүрүш мүмкүнчүлүгү 600 миллиард доллардын тегерегинде болот. Негизги артыкчылыгы бул мамлекеттер бирдиктүү экономикалык мейкиндикте иш алып барышат. Сиздерге маалым болгондой, Кыргыз өкмөтү 2011 жылдын апрелинде бажы биримдигине кошулуу боюнча стратегиялык чечимди кабыл алган. Мен ал көстө өзүм өкмөттү башкарчумун. Өткөн 4 жылдын ичинде абдан көп иш жасалды. Албетте биз бул бирикмеге кошулууда бардыгынын алдында, бардык иштин башына Кыргызстандын мамлекеттин кызыкчылыктарын койдук. Бул иште албетте жалаң эле бир адам же 10 адам иштеген жок. Президенттин аппаратынан баштап, парламент, ар бир депутат, өкмөт мүчөлөрү абдан катуу иштеди. Бир топ документтер, миңдеген барак документтер кабыл алынды. Абалды түшүнүү менен парламентта Евразия экономикалык биримдиктеги келишимди ратификациялады. Жогорку кеңеш 1 жыл бою мыйзамдарды уюмдун талабына шайкеш келтирди. Депутаттар буга чейинки бажы машакаттарын жакшы билишет. Бирдиктүү бажы мейкиндиги болгондо ишкерлерди каалагандай текшерип, мыйзамсыз кирешенин кыныгын алган органдардын жолу буулат. Мындай шартта товар алмашуу ылдам жана сапаттуу болот. Буга ЕАЭБке мүчө болгон Орусия, Казакстан жана Белоруссиянын товар алмашуусу 3 эсе өскөндүгү далил. Төрага Асылбек Жээнбеков бул тарыхый чечимге жетишүү оңойго турбаганын белгиледи. Улуттук кызыкчылыктарды коргоодо коомчулук, парламент, президент, өкмөт биргеликте аракет көрдү. элибиз ушул келишимден күткөн үмүтү акталсын. Кыргызстанга, кыргызстандыктарга, кыргыз элине жакшылыктарды алып келсин. Өлкөнүн биримдикке кирүүдөгү койгон талаптары да эске алынган. Анын ишке ашуусун колдоо максатында Орусия 1 миллиард доллар каражат бөлөт. Азыркы тапта 150 миллиону берилип, экономикалык колдоого сарпталды. Ошондой эле Казакстанда 100 миллион доллар кол кабыш кылды. Мен ойлоп турам, абдан туура чечимди
кабыл алып атабыз. Кудай буйруса, мына Кыргызстан барган сайын бара-бара бутка турат, бара-бара кыргыз көчү түзөлүп баратат. Ишенип койгула, мен мисалы 2,5 жыл мөөнөтүм калды, 2,5 жылдан кийин башка бир президентке өткөрүп берем бүт укуктарды. Бирок мен толук бойдон ишенем, чын жүрөктөн ишенем, Кыргызстандын келечеги абдан чоң. Жок дегенде биз региондо, ушул региондо биринчиден болобуз. Кыргызстандык 4000 жаран кара тизмеден чыкты. Бул арада ал жактагы кыргыз диаспораларынын жетекчилери мамлекет башчысына өлкөнүн ИАЭПке киргендиги тууралуу ыраазычылык билдирип, ачык кат жолдошту. Учурда дүйнөнүн ар кайсы бурчунан Орусияга иш издеп барган мигранттардын саны 10 миллиондон ашат. Алардын 1 миллиону кара тизмеде болсо, анын 77 миңи кыргыздар. Өлкө ИАЭПке толук кандуу мүчө болору менен тизмеде тургандар өкмөт башчысына кайрылып, маселени мамлекеттик деңгээлде чечип берүүнү суранган. И Россияда достар иштейт да. Кара тизмедеги кыргыз жарандарына жеңилдик берүүнү Эсенжан Молдокулов менен Абдулла Хаснуддинов да суранууда. Алар Орусиянын жараны болуп, ошол жакта туулуу өскөнү менен бул маселеге кайдыгер карабай турганын айтат. Мен ошолордун баарын ушу демилге көтөрүп, ошол кол коюп туруп, жанагы кара тизмени жоюп, же болбосо ошондой жеңилдиктерди берсе деген ойдомун. Жана эгер керек болсо мен бүткүл Кыргызстанды кыдырам. Өлкөнүн тарыхый чечимге кадам таштаганы тууралуу Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутько да өз оюн билдирди. Кыргызстанда өтө чоң экономика болбогону менен табигый азык түлүгү боюнча атаандаштыкка туруштук бере алат, дейт элчи. Айыл чарба тармагынан сырткары банк чөйрөсүндө да иш алып барууга, аны менен улуттук валютанын күчүн бекемдөөгө да мүмкүнчүлүктөр бар. Киргизия, ее продукция. Кыргызстан эми экономикалык багытта башка мамлекеттер арасында өтө чоң эмес, бирок татыктуу атаандаш өлкө болду. Алар силерден чыккан товарларга көз артып, анын сапаты мыкты болуп талапка жооп берсе, 175 миллиондук рынокко мүмкүндүк бар. Эми кыргыз өкмөтү биринчи кезекте реформаны улантып кетиши керек. Өкмөттүн алдында ишкерлерге тоскоолдуктарды азайтып, башка мамлекеттерге тең келе турган атаандаштыкты жаратуу милдети турат. Обустроить до конца все пункты пропуска. Азыркы келишимдерге ылайык көпчүлүк товарларга бажы төлөмдөрү алынбайт же ылдыйкы баа менен эсептелет. Бул арада биз экономиканы толук көтөрүп алууга шартыбыз бар. Анткени бизнес чөйрөсүндөгүлөр үчүн салыктын ылдый болушу бутуна туруп алууга жакшы шарт түзөт. Экономикалык кызыкчылыктардан улам бирдиктүү альянс түзүү өткөн кылымдын 70-жылдарында эле болуп келген. Ошол кездеги долбоорлор азыркы тапта Европада кирешилүү тармактардын катарында. Алардан тажрыйба алып, өнүгүүгө пландар көп. Эң башкысы Кыргызстан айыл чарба азыктарын миллиондогон калкы бар биримдикке кирген өлкөлөргө чыгарууга жол ачылды. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1-канал, Жума кайрык. Евразия экономикалык биримдигине кирдик, эми болгон товар продукцияларды жөнөтө беребиз деп ойлогон жаңылыштык. Ар бир жөнөтүлө турган өзгөчө айыл чарбасынан чыккан продукциялар экологиялык жактан дагы, санитардык жактан дагы эл аралык стандарттарга жооп бериши талап. Антпесе эч бир мамлекет биздин продукцияны сатып албайт. Биз Россия, Казакстандын базарына кете турган алма, помидор, айрым сүт продукциялары сыяктуу суроо талапты жарата алган өндүрүмдөргө басым жасап сатыкка чыгара турган болсок, аларды текшерип, тийиштүү сапат белгисин бере ала турган лабораторияларыбыз жетиштүүбү деген суроо турат. Келишимдерди ратификациялап, документтик негиздери даяр болгон соң, эмки көңүл ушул жагына бурулушу кажет. Учурда текшерип, тастыктама бере турган мекемелердин ишин уюштуруу, аларды жабдуулар менен камсыздоо, билими жетик, жогорку деңгээлдеги адистерди даярдоо жагы кантип атат. Андан сырткары бул мекемелерди ким көзөмөлдөйт, кантип иштейт деген маселелер дагы так болушу зарыл. Ошондой эле массалык түрдө продукцияларды ташып чыгыш үчүн атайын жайларды түзүп, сактап камдоочу борборлор дагы иштей башташы керек. Бул суроолорго жоопту Бурулай Пусурманкулова издеген. Кыргызстандын ИАЭПке кошулуудагы бажы, ветеринардык, фитосанитардык шарттары биринчи этапта даяр. Анын даярдыгын буга чейин Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн комиссиялары тыштан келсе, ичтен өкмөт башчысы да даярдыкты текшерүүнү күчөтүүдө. Өлкөнү Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай менен байланыштырчу чек ара өткөрүү пункттары товардын бардык түрүн көзөмөлгө ала турган заманбап технология менен жабдылууда. Азыр күтүп атабыз ветеринарлык, фитосанитардык жабдыктардын биртикке пайыз эле калды. Ушу бүгүн эртең деп күтүп атабыз. Акыркы ушу бөлүктөрүн алып келип орнотуп беришет россиялыктар.
Анан биринчи этап ошо менен аякталды десек болот. 3 коңшу өлкө менен баа өткөрмө пункттары күчөтүлсө, ЭАЭП шарттары иштеп баштаганда Казакстан менен болгон чек ара пункттарынын баары алынат. Тагыраагы Ак жол, Ак тилек посттору жоюлуп, товарлар менен калк тоскоолдуксуз текшерүүсүз өтүп баштайт. Бирок аба майдандагы бажы кызматы алынбайт, тескерисинче алар жаңы жабдыктар менен толукталууда. Манас аба майдандагы бажы кызматынын жүк сактоочу бул кампасында дүйнөнүн ар кайсы бурчунан аба аркылуу алып келинген жүктөр турат. Бажы көзөмөлүнөн өтүп тиешелүү документтер толтурулган соң бул жүктөргө өлкөгө кирүүгө уруксат берилет. Мына ушул кампага бажы кызматы үчүн жаңы жабдыктар коюлду. Буга чейин деле ушундай эле рентген аппараты сырттан келген товардын баарын текшерип өткөрчү. Жаңылары мындан аркысына жардам берет. Бул сканердик аппарат чакан болгону менен эс тутуму чоң. Бажычылардын айтуусунда чектөө коюлган товарды таап чыгат. Вообще он работает одним цветом. Видите, он меняет цвет, и металл он чернеет. Держать этот, например, да? Здесь, видите, держатели, крепления специальные на руку, чтобы оно вот так примерно. Вот так оно, да? Вот так, под мышку. Держит его и досматривает. Бул бөлмөдө жаңы аппараттар азырынча сакталып турат. Спрут деп аталган бул жабдыктын жардамында бажычылар багаждагы же учактын бортундагы тыюу салынган жүктү кыйынчылыксыз таап чыгат. Жалпысынан бажы тармагына ЭАЭПтин талаптарына жооп берүүчү шарттарды түзүү үчүн 3 миллион доллардан ашык каражатка аппараттар келди. Ар бир бажы бөлүмдөрүндө 120дан ашык техника бар. Жабдыктардын баары Орусиядан келген. Аны колдонууну жакынкы күндөрү атайын адистер келип үйрөтүшөт. Ветеринардык жана фитосанитардык кызматта бардык тараптан даяр экенин айтууда. Эл аралык базарга чыгууда сертификат бере турган Бишкекте жана Ошто бирден лаборатория болот. Бишкек лабораториясы биринчи этаптагы аккредитациядан өттү. Башкалары да уруксаат кагаз алуунун үстүндө иштеп жатат. Алардын баары ЭАЭП аймагына жана башка мамлекеттерге да экспортко чыгаруучу продукцияларды текшерүүгө алат. Эки лабораторияга бүгүнкү күнү бирөөсүн 18 мартта, бирөөсүн мынакей 18 майда ошол ветеринардык лабораторияларга аккредитациясын алып, бүгүнкү күнү даяр болуп калдык. Евразиялык комиссиянын инспекторлордун замечаниялары менен дагы бир 2-3 эмелер бар эле жетишпегендиктерди. Анын үстүнөн биз азыр мындай абдан катуу иштеп атабыз. Шулар буйруса бүтүп калса эле биз толугу менен даяр болуп калабыз. Кыргызстандын алдында коюлган бардык милдеттенмелер дээрлик аткарылды. Бирок дагы бир маанилүү талап маалымат алмашуу системасын ишке киргизүү милдети турат. Ушул маселе аяктагандан кийин гана даярдык толук бүттү деп айтууга болот. Бул эми сырттан кирип чыгууда көрүлгөн чаралар. Экспортко чыгып, атаандаштыкка туруштук берүүдө атамекендик өндүрүүчүлөр да даярдык көрүүсү абзел. Кыргызстандын экономикасын колдоо үчүн жалпы капиталы 1 миллиард долларлык кыргыз-орус өнүгүү фонду түзүлгөн. Анын 150 миллион доллары улуттук банктын эсебине келип түштү. Фонд жеңил өнөр жай, айыл чарба, кайра иштетүү, инфраструктуралык долбоорлорду каржылайт. Белгилүү болгондой, фонд алгачкы каржылоосун июль айында баштайт. Адрес фонда поступило более 30 заявок. 30 арыз түштү. Негизги тармак айыл чарбасы, эт сүт комплекси, лизинг жана башка. Фонд экономиканы ыңгайлаштырууга багытталган. Ошондуктан эт комбинатынын курулушун ири фермердик чарба МТС түзүүнү колдойт. Акча узак жылдык пайдаланууга берилет. Доллар менен 10%, сом менен 11%дын айланасында болот. Эң башкысы Кыргызстан ЭАЭПке мүчө мамлекеттерде өтүмдүү боло турган продукцияны чыгарып, биздин экономикабызга күтүлгөн пайданы алып келе алчу ишкер долбоорлорду күчтүү аракетинде болушу зарыл. Бул үчүн жаңы мүмкүнчүлүк катары бааланып жаткан кең базардагы соода кыймылына кылдат байкоо жүргүзүп иликтеп, талдап, ишкер фермер дыйкандар менен багыттуу жумуштарды дагы алып баруу зарыл. Бурулай Сурманкулова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык. Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунун бай тарыхы бар. Ал 1961 ишке кирген. Долбоору иштелип чыгып курула баштаганда эле шаарды электр энергиясы менен камсыздап, калкка жылуулукту жана ысык сууну жеткирүү милдети жүктөлгөн. Ошол милдетин ондогон жылдар бою аткарып келди. Убагында эң акыркы үлгүдөгү техникалар менен курулуп, акыркы тажрыйбадагы ыкмалар колдонулса дагы, азыр андагы агрегаттар негизги жабдуулары эскирип, кубаттуулугу заман талабына жооп бербей калды. Мындан улам бул ишкананын жылуулук берүү жана электр энергиясын бөлүп чыгарууда мүмкүнчүлүгүн күчөтүп, мурдагыдан дагы кубаттуу борборго айландыруу маселеси бир канча жылдан бери көтөрүлүп келаткан.
Мына жакында ушул абдан маанилүү объектине модернизациялоо башталды. Ал иштеп турган 60 жылдай убакыт аралыгында илим менен техника абдан өнүктү, технологиялар дагы абдан жаңырды. Ошол жаңы ыкмаларды колдонуу менен бул борбордун кубаттуулугун дагы арттырып, шаарга келтирип жаткан экологиялык зыянын азайтуу аракеттери болуп атат. Эми кеп ошол белгиленген милдет пландарды так өзүндөй кылып туура аткарып алууда турат. В данный момент мы сейчас разбираем турбогенератор высокого давления и низкого давления. Ордо калаада быйыл башталган ири долбоорлордун бири Бишкек жылуулук берүү борборун модернизациялоо. Ага кеткен 386 миллион долларды Кытайдын TBA компаниясы бермей болду. Жалпы болуп 11 турбогенератордун баары оңдолуп, эскирген 4 тетиктин ордуна 2 жаңы жабдык коюлат. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо иштери башталды. Ал үчүн техникалардын бардыгы келип, жумушчулар 24 саат бою иштеп жатат. Алгачкы жыйынтыгы 1-июнда байкалат. Эгерде долбоор толугу менен ишке ашса, быйылкы кышта шаардыктар үчүн жылуулук менен ысык суу жакшы берилет. Азыркы тапта 2 трансформатор алынып, дагы 8 миллион доллардан ашык кошумча каражат келди. Жалпы болуп 8 буу казан жана кубаттуулукту күчөтүүчү түтүктөр орнотулат. 3 этапка бөлүнгөн. Бул биринчиси как обеспечение надежной работы оставшейся части. Анткени зона монтаждан көп коммуникациялар өткөн, ошолорду биз зонадан модернизация зонасынан чыгарышыбыз керек. Экинчиси демонтаж. Үчүнчү этап бул жаңы турбоагрегаттарды монтаж кылуу. Биринчи этапта 3 миллион долларлык жабдыктар келди. Аларды толук орноткондон кийин борбордогу кубаттуулук 2 эсеге артып, электроэнергияны өндүрүү мүмкүнчүлүгү да бир топ көбөйөт. Жаңы усовершенствованный турбиналар курулат да бу жерде. Мурун 4 турбина, 4 турбоагрегат, анан 8 котел болчу. Алардын ордуна 2 котел, 2 турбина коюлат. Булардын айырмачылыгы мурунку турбина 8 котел менен 4 турбина биригип 175 мегаватт берсе, азыркы жаңы коюла турган турбиналар 2 турбина болот, 2 турбина 2 котел болот. Бул 150 мегаваттан 300 мегаватт берет, 125 мегаваттка мощность көбөйүлөт. Жыл сайын Бишкек жылуулук берүү борборуна бюджеттен 10 миллион сом бөлүнөт. Бул каражат күнүмдүк керектөөдөн артпайт. Андагы техникалардын көпчүлүгү эбак эле эскирген. Бир нече жылдан бери алардын бирөө да жаңырган эмес. Тетиктердин ар бири кымбат турат. Өткөн жылы Кыргызстан менен Кытайдын президенттери өлкөдөгү жылуулук берүү борборун реконструкциялоо боюнча сүйлөшкөн. Ага Кытай тарап 20 жылдык мөөнөт менен 386 миллион доллар насыя берген. Төлөө мөөнөтү 11 жылдан кийин башталат. Ремонты проводятся ежегодно. Бишкек шаарынын 80% калкын жылуулук менен камсыз кылабыз, калганын башка тармактар тейлейт. Эгерде эски техникалар жаңырса, анда бизде азыркыдайда көп калкты камсыз кылууга күчүбүз жетет. Оңдоо иштери кышкы жылуулук берүү маалына тоскоол болбойт. Ага чейин айрым тетиктер жаңыртылып, кышкысын ысык суу менен жылуулук үзгүлтүксүз берилет. Жаңы буу казандар жергиликтүү көмүр менен иштөөгө ылайыкталган. Быйылкы кышта 450 000 тонна жергиликтүү кендерден жана 900 тоннадан ашык көмүр сырттан сатылып алынат. Кытай Эксимбанктын кредити 386 миллион. Ошол боюнча кредитти аны өзүнүн эмелери бар. 2% менен 11 жылдан кийин төлөнө турган төлөөлөр башталат. Борбор толугу менен 2 жылда оңдоп түзөлөт. Жаңыртылган жабдыктарды текшерүү 2017 жылдын июнь айында болсо, августта толук ишке киргизилет. Буга чейин өлкө башчы 1,5-2 жыл аралыгында өлкө энергетикалык көз карандылыктан чыгаарын бир нече ирет айтып келген. Ал үчүн жогорку Нарын каскады, Датка Кемин көмөк чордону, Камбарата 2 долбоору ишке кириши керек. Мындан сырткары Азия өнүктүрүү банкы менен Токтогул КЭСин оңдоо боюнча да келишимге кол коюлган. Долбоорду ишке ашырууда тармакты жакшы билген жаш адистер эмгектенет. Жакшылык менен Байет Нарын 1 КЭСин курууда да иштеген. Алар бул чөйрөдө иштеп каражат табууга көнүп деле калды. Айрым айылдаштары ушул күнгө чейин мындай жумуштарга орношо албай жүргөнүн жашырбайт. Жумуш азыр жакшы жүрүп атат бул жерде. Анан буюрса азыр биякта айылдан 20 да бала иштеп атат бул жерде. Азыркы тапта Кыргыз тарап жер маселесин чечиши менен ири жабдыктар келип, негизги каржылоо бөлүгү ишке ашат. Жакын арада маселе чечилип калса, бир нече жылдан кийин бул жерге кубаттуулугу 237 мегаватт болгон 4 гидроэлектростанция курулуп, Датка Кеминдин курулушуна кошулат. Бизге жалпысы бардыгы 3030 гектар жер каралган бул проект боюнча. Мунун азыркы күндө 554 гектар жери өкмөттүн токтому менен берилип, биз ошол жерлерде иштеп атабыз. Ал эми мындан ары ылдый жумушту улантып иштеш
бербеш үчүн бизге калган жерлер чечилип берилиш керек. Учурда иштин көпчүлүк бөлүгү аяктап калды. Датка Кемин акыркы 20 жылдагы эң ири экономикалык долбоор. Узундугу 400 чакырымдан ашкан электр өткөргүч линиясы курулса, түштүк аймагында ата мекендик электр энергия менен толук камсыз болуп, аны өз аймак аркылуу түндүккө алып өтүүгө болот. Долбоордун курулушун Кытайдын экспорт-импорттук банкы каржылайт. Насыян суммасы $389 миллион, 2% менен. Төлөө мөөнөтү 9 жылдан кийин башталат. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Элдер Асанбаев, Коомдук 1 канал, Жума кайрык. Кыргызстан уникалдуу, теңдешсиз жаратылышы Коозда байда жерде жайгашкан. Бирок медалдын эки бети бар дегендей, ошол тоолуу аймакта өтө кооптуу жагдайлар түзүлүп каларын жашоо көрсөтүп атат. Аба ырайындагы ар кандай өзгөрүүлөр суу ташкынын, жер көчкүлөрдү пайда кылууда. Тилекке каршы мындай кырсыктар болгон маалда адам өмүрлөрү дагы кыйылып кетип жатат. Негизи өлкөнүн кайсы жеринде болбосун коопсуздук чараларынын алкагында мониторинг жүргүзүлүп, кооптуу жайлар, жерлер аныкталган, бирок ар кандай себептерден улам айрым жерлерде мындай иштер жүзөгө ашпай калган учурлар дагы бар экени айтылып жүрөт. Экинчи жагынан адамдык фактор деген дагы бар. Быйылкы жаз жаанчыл келип, бир топ калк жашаган жерлерди сел каптап, айдоо талаалары жараксыз болуп калды. Эмне кылуу керек? Кантип коргонобуз деген маселе бүгүнкү күндө өкмөттүн дагы, жалпы элдин дагы милдет жоопкерчилигиндеги иш болуп калды. Темага Гүлнара Касымбекова токтолот. Биз азыр Сокулук районундагы Кызыл Туу айылында турабыз. Бул жактагы жерлердин көпчүлүгүн сел алып кетти. Тагыраак айтканда, биз турган жер кызылча тегилген экен. 2-3 күн мурда болгон селден улам тоодон агып келген суу мындай чопо менен кызылчанын үстүн басып калды. Тамыр барын кысып коюлган мунун барын сейил. Булар эми чопо кысып койгондон булар эми чоңойбойт, өзүңөр деле билесиңер. Сар топурак кыскандан кийин чоңойбойт го бул болду. Талай Бектурганов бир тууганы менен 2 гектардан ашык жерге кант кызылчасын тиккен. Эми анын басымдуу бөлүгү жанданып, өсүп кетпей өлүп калат. Бул жолду алганда бир туугандар 70-80 миң сомдук чыгым тартты. Уругун өзүңөр кымбат, айдатканыбыз кымбат бар сен. Техника баары эле кымбат. Баарын эптесеп, сонун чыгып, сонун болуп бергенде мон жамгыр жаап, мөндүр жаап баарын алып кетти. Бул сар топурак мындай да, семент да. Суардын катыйт. Суардын катыйт да. 3 гектар жерге бедесеп, анысы башалып, тамыр байлап калгандан кийин мээнетин чопо топурак алып кеткенине Кубанычбек Бекбоев дагы кыжаалат болууда. Чопону оңдош үчүн бул жерде бир жагы 200-300 машина кык керек. Бир 10 жылдык неме өлдү мээнет бул жер. Общественге чыкпайт. Любой менден чоң 95-теги жана согуштун ардагерлеринен сураса да болот мунучу. Азыр элеттиктер айылдын аягындагы сары топурак баскан айдоо жерлерин карап түйшөлүүдө. Алар бери дегенде 5-6 жылга чейин бул жерин семиртүү менен алек болушат. Арпа беделерин баарын сел каптап, чопо басып, баары жарабаганды эмне кыласыз? Маңдайга жасканы сушулкен. Ал эми конуш айылы тоого жакын жайгашкандыктан Токтудан суу таш жана кумду агызып келип, арыктын нугун жаап салган. Көлкүлдөп толгон суу арыкты жарып өтүп, үйлөрдү каптап кеткен. Бир школа, начальный 4-чы класска школа, школанын полунан баары суу болуп, 13 үйдүн эшигин алды, подвалдарына суу кирип, эшигин алды, огороддордун баарын суу каптап кетти да. Элеттеги бул бакчада 4-5 күн мурда эле көк шибер чөп менен кулпунай өсүп төрчү. Азыр болсо таштуу сайга айланды. Биягым беде өтө жагы клубника болчу. Анан саат 1ден келгенде мен обед кылып аткамда, ошондо жамгыр башталды, где-то 1,5-да менен суу, чоң суу каптап келди. Мен сыртка чыгып, тиякты жабайын десем чоң жарылып кетти. Кайта кезим үйгө кире албадым. Ошо келинчегим үйдө 5 саат, ошондо 1,5-да башталган, 6-ларда токтоду да сууч. Эми бакчаны тоодон суу менен агып келген таштардан арылтууга бери дегенде 3-4 жыл кетчүдөй. Ошол эле коктудан аккан суу башкалардын дубалын кошо агызып кеткен. Канал жарылып кетип, түп-түстө биздин үйгө келди. Жерде 1,5 метр дубал бар болчу. Ошо толуп 1,5 саат кармады дубал. Анан тээп кетти. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин тиешелүү жетекчилери баш болуп, кызматкерлери техникалары менен сел болгон 19-майдан бери Сокулукта анын кесепетин жоюу аракетин көрүүдө. Кыскасы, Сокулуктагы тоо этегиндеги 7-8 айылды суу каптаса, айрым айылдар көпүрөсүз калды. 70 үйгө суу кирген, бир үй кулап калган, 2 үй жараксыз баягы чоң-чоң баягы жаракалар чыгып кеткен үчүн 3 үйдү ушу жараксыз деп таптык. Деги эле май айы жаанчыл болгондуктан мындай сел, суу каптоолор башка аймактарда да болду. Жалал Абадтын Чаткал, Алабука райондорунда дагы айрым айылдарын суу каптап, суу түтүктөрүн, жаңы коюлган бетондолгон арыктарын алып кетти. Жабыркагандан биздин таза суу системабыз жакын 300 метрге жакын
водопровод таза суу системасы трубалары агып жарак сабалга келди. Азыр оперативдүү түрдө чараларды көрүп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жардамы менен биргеликте 3 күндүн аралыгында таза сууну бердик. Убактылуу болсо да берип атабыз. Ал Тургай фермердин 781 коюн суу агызып кетти. Калган 200 жандыгын эптеп алып калган. 8 чамасында сел келип, коомдун башынан кирип, аягынан чыгып кетти, малдын баарын агызып кетти. Ошол короодо эч нерсе калбады. Ушундай акыбалда турабыз. Өкмөттөн жардам сурар элем. Ошол ар күндүн башынан мындай иш келе бербези. Таластагы Арал айылында дагы ушундай эле сел жүрүп, эл чыгым тартты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча жергиликтүү бийликтин айрым өкүлдөрү министрликтин арыктарды тазалоо боюнча айткандарына кулак төшөбөйт. Мындан улам селден жөнөкөй эл чоң чыгым тартууда. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү элдер менен чогуу жерлерде ошол сел, суу ташкындарын алдын алуу боюнча, арыктарды, каналдарды тазалоо боюнча иштерди жүргүзүш керек болчу. Бүгүнкү күндө көпчүлүк жерлерде ошолор толук кандуу жүрбөгөндүгүн эсебинен чыгып атат. Мисалы үчүн Баткен областында бүгүнкү күндө Баткен областынын Сүлүктүү шаарында 1 метрде тазаланбагандыгы бизге белгилүү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел жүргөн аймактарда анын кесепетин жоюу иштерин улантууда. Канча чыгым алып келгени такталып жатат. Гүлнара Касымбекова, Тимур Садыгалиев, Коомдук 1 канал, Жума кайрык. 23-нен 24 майга караган түнү саат 1ден 40 мүнөттөй өтүп калган маалда нөшөрлүү жамгырдан улам Сузак районунун Ырыс айыл өкмөтүнө караштуу Кыржол айылында жер көчкү жүргөн. Көчкү 4 үйдү басып, 6 адам каза болгон, анын 3-өсү 6 жашка чейинки балдар. Айыл эли айрым көчкү астында калгандарды куткарып калууга дагы жетишкен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын куткаруу кызматы көчкү алдында калган 6 адамдын сөөгүн алып чыгып, бүгүн алар жерге берилди. Бул жерди 1997 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги текшерип чыгып, жашаганга болбой тургандыгын аныкташкан. Мындан улам жашоочуларды коопсуз жерге көчүрүү чечими дагы кабыл алынган. Кырсыктан жабыр тарткандар башка жер ала электигине байланыштуу журт которо албай келишкенин айтышууда. Азыр өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматтары иштеп, жабыр тарткандарга керектүү жардамдар берилери айтылууда. Бул жерде биздин жергиликтүү бийлик менен чогуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул баягы кыйроого учураган 5 үйдү кайра тургузуп, ушул элге шартты түзүп берүү маселеси боюнча сунуштарды киргиздик. Эгерде ушул маселе чечиле турган болсо, жакын күндөрдө биз кышка чейин же күзгө чейин ушул үйлөрдү кайра тургузуп беришибиз керек. Бул бир. Экинчиси, мына бүгүн ушу 5 үйдүн тургундары үйсүз калды. Буларды жайгаштыруу маселеси. Азыр өзгөчө кырдаалдар министрлиги 5 палатка алып келип тиктик бул жерге. Казакстандын кийинки эле жылдары курулган баш калаасы Астанага барып келген кыргызстандыктар бир топ, алардан Астана эмнеси менен жакты деп сурасаң көбү тазалыгын макташат. Биздин Бишкекти салыштырып кантип ошондой тазалыкка жетебиз деп дагы суроо коюшат. Бул маселе боюнча улам келген шаар башчысы өзүнүн программасында жасай турган иштерин көрсөткөнү менен бири дагы үлгү болчу натыйжа көрсөтө алган жок. Республика боюнча айрым гана шаар кыштактар тазалык жагын аздыр көптүр жолго салганы болбосо, басымдуу бөлүгү бул проблемадан чыга албай отурат. Айыл кыштактардын ичиндеги маселе бир, алардын айланасында туш келди төгүлүп, додо болуп жаткан таштандылар дагы баарыбызды ойлонто турган көрүнүшкө айланды. Бардыгын баш калаадан баштайлы деп Бишкек шаарында таштанды иштете турган завод куруп, тазалык жаатын системага салабыз деген маселе активдүү көтөрүлө баштаган маалда мен мектепти бүтө эле келем. Азыр мен курактуулардын балдары мектепте орто класстарда окуп калды. Завод куруу маселеси дагы эле ошол бойдон талкуу деңгээлинде калды. А биздин тазалыкка болгон мамилебиз начарлагандан начарлап жатат. Мына орекиндей урналарды таштанды салыш үчүн эмес, көчөнүн көркү үчүн койгонсуп, таштандыларды туш келди ыргытабыз, анан шаар таза эмес деп бирөөлөрдү айыптап, тил тийгизгенге устабыз. Тазалык үчүн биз өзүбүз кам көрүп, таштандыны орду жайы менен топтоп тартипке көмбөсөк, миңдеген техниканы коюп койсоң деле, том-том кылып долбоор жазып, бир гана эмес, 2 завод курсаң дагы айлана иретке келбей төңдөнөт. Бизде маселени чечүүнүн дагы бир жолу катары чоң айып салып, жазалоо ыкмасын күчөтүп жатышат. Бул чечим тазалыкты адатка айландырганга канчалык түрткү болуп берет? Ал жөнүндө Улан Дыйканбаевдин материалы. Абдибек Апиев 10 жылдан бери шаар ичиндеги топтолгон таштандыларды тазалап иштейт. Ал ар бир адамга таштандыны челектин ичине сал деп эскерте албайт. Тазалыктын жумушчусу акыр чикирин тушкелди ыргытып баса берген көрүнүштөр көп экенин айтат. Атайын коюлган челек толбой туруп айланасы менен арыктарга таштандылар үйүлүп калат.
Акыркы 2 жылдан бери таштандылар ченебей көбөйгөн. Жумушчулар мурун күнүнө 1 маал ташыса, акыркы жылдары 2 маал келүүгө аргасыз. Азыр беспредел, азыр ушул жерден эртемен бир алып кетебиз. Бир алып кеткен түшкө жетпей кайра толуп калат. А бул жерге эми мурда мындай бутой мындай эмелердин жанында мындай завалдар жатчу эмес эмелерчи, мусорлар. Азыр алып келип эмнеси строй мусорларды алып келип таштап атат. Жана уйлардын жана боксоонан өйдө кыктымыгынан алып коюп баарын алып келип турушат, таштап атышат. Эч мындай эме жок да, каалаган жерине кетип баратып кетип атышат. Токтоп тасалар, кээ бир киши келип салат урунага, кээ бир машина ичинен дагы кетип баратып машина ичине кырып коюп атышат. Чындыгында Ордо кала таштандыга толду. Айрым адамдар шаар көчөлөрүнө желим бөтөлкө, баштык, тамеки калдыгын ыргытып салып баса берет. Кээ бири таштандысын үйүнүн терезесинен ыргытат, же таштанды төгүүчү жерге жетпей таштайт. Өзү жашаган шаарын булгап жаткан адамдарга шаардыктар өзүлөрү нааразы. Подъезжают машины, очень даже неплохие, дорогие машины. Айта берип тажадык. Кымбат баалуу унаалар менен келет дагы терезесин түшүрө коюп ыргытышат. Чаканын ичине түштүбү же жокпу аларга баары бир. Иши кылып таштаса болду. Айтсаң көңүл да бурушпайт. Жай мезгилинде бул жердеги жытка адам чыдап тура албайт. Азыр дагы күн салкын. Адамдардын аң сезими такыр эле көтөрүлбөй койду. Не приезжают. Ну, запах летом, вы представляете, что здесь будет? Вот это водителя заставлю свой мусор убрать. Lexus унаасынан баштык менен таштанды ыргыткан адамды артынан келе жаткан айдоочу кууп жетип, кайра артка алышын талап кылган. Терс көрүнүш социалдык тармакка чыгып, маданиятсыз адамдын кылыгы коомчулукка ашкере болгон. Бул жосун бир гана көрүнүш, бирок мындай адамдар четтен чыгат. Который выкинул вот этот водитель. Таптыңбы? Все. Таштандыны көрүнгөн жерге ыргытуу шаардыктар үчүн көнүмүш адатка айланган. Эми жарандардын мындай мамилесине чара көрүлөт. Тазалыкты сактоого карата жаңы мыйзам кабыл алынды. Акыр чекирин туш келди таштап, чектен чыккан адамдар мыйзам алдында жооп бермекчи. Бул жаңы талапты шарттаган мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Таштандыларды мына мынтип мүмкүн болбогон жерге таштап, же өрттөгөн адамдар мындан ары 2000 сомдон айып пул төлөйт. Эгер ал адам 2000 сомду төлөй албаса, анда ал 8 саат бою көчө шыпырып, же башка административдик жумуштарды жасоого милдеттендирилет. Мындай мыйзамды депутат Майрамбек Расулов демилге кылган. Ал шаардын борбордук көчөлөрү азыркы учурда таза, бирок бара-бара жагымсыз көрүнүш жаралышы ыктымал деген пикирде. Эл өкүлү документти айлана чөйрөгө аяр мамиле кылууга жана атуулдардын маданияттуулугун арттыруу максатында иштеп чыкканын айтат. Бул мыйзам эң биринчиден элибиздин жарандарыбыздын өзүнүн коомдо алып жүрүү маданиятын жогорулатууга багытталган. Мыйзам бузгандарга санитардык экологиялык кызмат чара көрөт. Азырынча шаардагы ар бир райондо болгону 4 инспектор бар. Көзөмөл кызматкерлеринин тартыштыгынан мыйзамдын аткарылышы күмөн. Себеби буга чейин айып пул болгону 100 сом болчу. Анан да бир да жаран административдик жоопкерчиликке тартылган эмес. Санитардык инспекция протокол жазып туруп райондук администрацияларга жөнөтөт. Ошол жерден ошол кишилер чакырылат. Өздөрү мындай келбесе, аларга болсо жанагы милиция тараптан приват кылынат. Эми штрафтар көбөйдү, мен ойлойм, биздин ошол шаардыктар ошону угуп дагы балким буларга бир кичине бир эме тоскоолдук болот дейм да, ошону шаарды таштандыларды туура эмес жерлерге таштоо, анан жана өрттөө боюнча. Бишкекте таштандылардан арылуу маселеси көптөн бери козголуп келет, бирок жыйынтык жок. Бир нече жылдан бери Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөр болуп, банк 22 миллион евро бөлгөнү жатат. Анын теңи насия, жарымы грант түрүндө берилет. Шаардан чыккан таштандыларды кайра иштетүүчү ишкана курулат деп көптөн бери айтылганы менен азыркы күнгө чейин көзгө көрүнөрлүк иш жасала элек. Аянты 40 гектардан ашык таштанды ордосун күнүнө 700 тоннадан көп. Акыр чикир толуктап, анын бийиктиги 10 метрге жеткен. Мэрия завод 2017 жылы ишке кирет. Жана таштандылар ичинен желим, темир жана башка буюмдар иргелип алынып, жараксыздары жок кылынат деп билдирүүдө. Ал эми Бишкекке жакын арада европалык үлгүдөгү чоңураак челектер орнотулат. Бүгүнкү күнү контейнерлердин саны ар бир райондо, мен азыр жаңылбасам, бир где-то 2000 тегерегинде. 1800-1900 контейнер ар бир райондо бар. Бирок алардын бүгүнкү күнү эме абалы анча деле эмес. Ошолор дагы жакшылары калат. Андан тышкары жана жаңы контейнерлер дагы колдонот.
Айрым өлкөлөр тазалыкты сактоого карата атайын ыкмаларды колдонот. Мисалы, Германиянын көчөлөрүндө атайын кызматкерлер күзөткө туруп, ойду келди таштанды таштагандарга айып салат. Айыптын баасы жогору. Эгер адам чылым калдыгын, бөтөлкө, кагаз ыргытса 20 евро төлөйт. Сагыз тамагаш калдыгын таштаса 35 евро. Чоң буюм тайымдарын туура эмес жерге төксө 150дөн 600 еврого чейин айып пул төлөйт. Ош шаарында айрым мектептерде желим калдыктарды чогултуучу челектер жасалган. Шаардагы ар бир үйдүн короо жайында тазалыкты караган жумушчулар иштейт. Тазалык боюнча мыйзамдардын катаалданып жатканына шаар бийлиги жана жашоочулар тынчсызданган жок. Анткени түштүк калаада ар бир аптада ишембилик өткөрүлүп турат. Ош шаары Бишкекке салыштырмалуу бир топ таза. Бир эле ушул центральный көчөлөрдө эмес, ушул ар бир кварталдын ичиндагы тазалоо иштери жүрүп атат. Анткени мына тазалык ишканасын мисалы үчүн мына Россияда көп шаарларды көрүп атпайбызбы? Ар бир двордо дворниктер иштейт. Ошого окшогон нерселерди уюштуруп, бүгүнкү күндө биз айта алабыз, шаарыбыз мурдага караганда таза болуп калды. Көчөдөгү мусорлар, арыктатылган көчөдөгү ушул калган калдыктардын баардыгы тазаланып, убагында тазаланып атат. Бишкекти иретке келтирүү мыйзамын көпчүлүк колдоп жатат. Анткени жөнөкөй эле таштанды төгүүнү билбеген адамдын кесепетинен ордо кала булганып бүттү. Таң эрте туруп таштанды тазалаган кызматкерлердин эмгеги дагы бааланбай жатат. Шаардын тазалыгы үчүн ар бир адам милдеттүү. Мыйзам сакталса, анда терс көрүнүштөр тез арада жоюлат. Уланбек Тыйканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1-канал, Жума кайрык. Эгер дин аралык жана улуттар аралык карама-каршылыктарды алдын алып, козгобой каршы турбасак, планетанын тынчтыгы коркунучта экенин Бириккен Улуттар уюмунун докладчылары бир нече ирет айтып чыгышты. Адамзаттын чоң кырсыктан жок болушуна атом бомбасы эмес, ушундай жаңжалдар себеп болушу мүмкүн экенин баса белгилешүүдө. Демек, бул планетардык масштабтагы маселеге айланды. Биздин өлкөдөгү көп улуттуу мамлекет, ондогон улуттар жашайт. Биз дагы ичара улуттар мамилесин бекемдеп, бардык жарандарды мен кыргызстандыкмын деген сезимдерди күчөтүү аракетиндебиз. Ага туура жүргүзүлгөн мамлекеттик саясат, ар кандай иш-чаралар жана күндөлүк жашоодогу биримдиктин нормаларын калыптандыруу күч берип, негиз боло алат. Албетте, ал иштин башында түпкү калк турушу керек. Кыргызстанда ар башка улуттан куралып, бир чатырда түтүн булаткандар ог эле көп. Узденовдордун үй бүлөсү буга далил. Үй ээси Мухиттин Балкар улутунан, жубайы өзбек, ауылдары болсо кыргыз кыздарына үйлөнгөн. Бул үй бүлө каада салттарды бекем сактоо менен Кыргызстанда жашагандыктан кыргыз тилин өз эне тилибиз деп билет. 3 өкүлдүн куралганыбызда мындай алсак, Балкар бар, өзбек бар, кыргыз бар. Ушундай интернационал үй бүлөлөр көбөйсө, мен ойлойм, мындан да ынтымагыбыз бекем болот. Элибиз тынч жашайт, элибиз ток болот. Эки келинимди кыргыз кыздардан алганмын. Балдарым, бир келиним менен балам Россияда иштейт. Бир келиним менен балам шу жерде. Биз неберелерди карап, үйдө отурабыз. Тынч ынтымак үй бүлөлөрдөнбүз. Вот книга «Народ Кыргызстана в семье единой». Бул китепте Кыргызстанда жашаган улуттардын саны боюнча эң көп делген 30дан ашуун этнос жөнүндө жазылган. Корей улутундагы Геннадий Ли китеп авторлорунун бири. Китепте орус, өзбек, корей, азербайжан, дунган, тажик, казак жана уйгур сыяктуу улуттардын Кыргызстанда кантип отурукташып калганы жана алардын азыркы жашоосу тууралуу жазылган. Кыргызстан родина Манаса, да? Кыргызстан Манастын мекени, бирок мында жашаган башка этностордун дагы туулган жери жана өз үйү. Ошондуктан биз өлкөдө кандай окуя болбосун жүрөгүбүз менен сезебиз. Ал эми бул китеп өлкөдөгү элдердин жашоосун бир үй бүлөгө салыштырган. Геннадий Ли таза кандуу корей болгону менен өзүн чыныгы кыргыз деп эсептеп, өлкөдө тынчтыкты жана ынтымакты сактоо ар бир жарандын эң башкы милдети деп билет. Ал кыргыз жигитине кызын берген, башка балдары дагы ар башка улуттан бак тапкан. Я, например, почти уже 50 лет здесь нахожусь. Мен 50 жылдан бери жашайм. Талашкым дагы келбейт. Мен өзүмдү туулган жеримде жүргөндөй сезем. Мен Кыргызстанды сүйөм. Бул жер менин мекеним, менин үйүм жайгашкан. Мында менин ата-энемдин көрүстөнү да бар. Ошондуктан менин мындан башка жерим жок. Чын жүрөгүмдөн ачык айтып жатам. Себеби мен кыргызстандыкмын. Эгерде сен кыргызстандык болсоң, республика өнүгүш үчүн күрөшүшүң керек. Потому что я кыргызстанец. А если ты кыргызстанец, ты должен душой и верой бороться за то, чтобы здесь у нас республика процветала.
Ош облысында өтүп жаткан Сулайман тоо, тынчтыктын жана ынтымактын символу деп аталган фестиваль Ош шаарында жашаган бардык улуттардын башын бириктирди. Акманай Сулайманова улуттар аралык достукту чагылдырган көргөзмөгө 13 улуттун кийимдерин кийген куурчактарды даярдаган. Анын композициясы достук бии деп аталат. Көргөзмөгө даярданууда чебер башка улуттардын маданияты менен жакындан тааныша алган. Я даже, оказывается, этих наций... Бул куурчактарды даярдоодо мен ар улуттун маданияты, тарыхы, каада салттары менен тааныштым. Мен үчүн бул аябай кызык болду. Бул фестиваль мага достуктун дүйнөсүн ачып берди. Кароо сынак улуттук кийимдердин келип чыгуу тарыхын изилдөө гана эмес, таланттуу чеберлерди да колдоо болуп саналат. Этностордун бири-бирине болгон маданиятын, каада салтын, үрп-адатын, бири-бирине болгон мамилесин чагылдырууну биз куурчак аркылуу чечүүнү туура көрдүк. Бул иш-чаранын эң биринчи максаты биримдикке жана достчулукка чакыруу деп эсептелет. Корей, казак, татар, өзбек, тажик, Индия жана башка көптөгөн улуттар өздөрүнүн улуттук бийин аткарышты. Биз теңбиз, биз ар түрдүүбүз деген урандын астында өткөрүлгөн жаштардын концерттик программасы этникалык теңдикти жана жарандык катышууну илгерилетүүдө. Мындай иш-чаралар чоң мааниге ээ дешет катышуучулар. Жашыбызга, улутубузга, эч нерсебизге карабастан баарыбыз ошол чогуу бирге аракет кылып, билесек чогуу билеп, ырдасак чогуу ырдап, мындай бир жактарга барсак да чогуу барып, ошол бири-бирибиз менен достошуп. Во время подготовки нам было интереснее всего. Биз фестивалдан кызыктуу көп окуяларга күбө болдук. Бири-бирибизди жакындан жакшы таанып калдык. Ачыгын айтканда биз улутубузга карабай бири-бирибизди сүйүп калдык. Түрдүү улуттун өкүлдөрү ак дастарконунда жайышты. Ар бир улут өз ашканасындагы даамдан ооз тийгизди. Türk madaniyatın, tarixin көрсөтүү максатында ошол Кыргызстандагы биримдикти, достукту, ынтымактыкты тарабында болуштугубуздун билдириш үчүн бияктабыз. Кыргызстан көп улуттун өкүлдөрүн кучагына батырган өлкө. Учурда 80ден ашуун улуттун өкүлдөрү Кыргызстанда жашайт. Биз ар башка болгонубуз менен бирге жашаганды үйрөндүк. Мына ошол улуттардын ынтымагы өлкөгө тынчтык орнотууда. Мерим Бакир кызы, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал, Жума кайрык. Эми кезекти жума ичиндеги өлкө турмушунда коомчулукта болуп өткөн башка окуялардын тизмегине берсек, алар жөнүндө Алибина Сулайманова сөз кылат. Дүйшөмбү 18 май президент Алмазбек Атамбаев айыл жана суу чарба министри Таалайбек Айдаралиевди кабыл алды. Айрым жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо өттү. Өлкөдөгү коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн аракеттери тартип сакчылары тарабынан катуу көзөмөлгө алынганы белгилүү болду. Бишкектеги жылуулук берүү борборун оңдоп түзөөдөн өткөрүү үчүн $3 миллион ашык каражатка жабдуу келгени белгилүү болду. Шейшембе 19 май коопсуздукту жана укук тартибин камсыз кылуу боюнча кеңештин жаңыланган курамынын биринчи отурумунда өлкөдөгү кылмыштуулуктун абалы талкууланды. Коомдук ишмер, публицист жана жеке ишкер Табыл Дегенбердиевдин сөөгү жерге берилди. Бул күндөн тартып өлкөдө жаңы маалыматтык ресурс ишке кирди. Кытайга терезе долбоору Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинде ачылды. Шаршембе 20 май президент салык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Өлкө башчы Германия экономикасынын чыгыш комитетинин аткаруучу директору Райнер Линтлер баштаган Германиядан келген топту кабыл алды. Бишкекте немис экономикасынын жетишкендиктери тууралуу бизнес форум болду. 2015-2017 жылдары боло турган шайлоолорду акыйкат жана таза өткөрүү үчүн Жапон өкмөтү Кыргызстанга $6 миллиондон ашык доллар берет. Гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамга кол коюлду. Ордо калаада эл аралык айыл агро 2015 көргөзмөсү башталды. Бейшембе 21 май парламент ратификациялаган Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кириши тууралуу келишимге президент кол койду.
Атамбаев Кыргызстан менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Токтогул ГЭСин калыбына келтирүүнүн экинчи фазасы долбоорун каржылоо жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Бишкекке расмий сапар менен келген Пакистандын премьер-министри Наваз Шарифти өлкө башчы кабыл алды. Наваз Шариф менен төрага Асылбек Жээнбеков дагы жолукту. Жума 22 май. Жылдын акырына чейин Борбордогу Ауэзов, Жукеев, Пудовкин жана Махатма Ганди көчөлөрү толук оңдоп түзөөдөн өтөт. Бул тууралуу премьер-министрге жол чарбачылыгы департаментинин төрагасы жолдорду текшерүү учурундан билдирди. Адахан Мадумаров түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин башкы катчысынын орунбасары кызматын тапшырды. Жалпы республикалык тестирлөөнүн тапшырмаларын интернетке жайылтып жиберген окуучунун аты жөнү аныкталды. Ишемби 23 май. Премьер Сариев Жумал районуна барып түндүк-түштүк альтернативдик жолунун курулушу менен таанышты. Борбордо өспүрүмдөр арасында теннис боюнча турнир өттү. Жекшемби 24 май. Сузактын 40 жол айылында болгон кырсыкта жер көчкүнүн алдында калган 6 кишинин сөөгү табылды. Алардын арасында кичинекей балдар дагы бар. Жер көчкүдөн абыт болгондордун үй бүлөлөрүнө мамлекет башчынын буйругу менен 100 000 сомдон бөлүндү. Белгиле кетсек, кырсык 23 майдан 24 майга караган түнү болгон. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев Ош шаардык баңгизаттарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын алдындагы ыкчам топ башкармалыгынын административдик имарат курулушунун пайдыбалын түптөөгө катышты. Бул апта ичинде биз байкап билген орчундуу окуялардын топтомушулары болду. Өнүгүү үчүн жасалып жаткан аракеттер ийгилик менен коштолсун. Ал эми эли журтубуз бөөдө кырсыктан тышкары болуп, жагымдуу кабарлар менен гана жолугуп туралы деген тилек. Амандык каалайм, саламатта туруңуздар.